Саламатсыздарбы? Эфирде кел саясий дебаттарынын алкагындагы берүү болуп атат. Биз бүгүн 2023 жылдын саясий жыйынтыктарын чыгаруу үчүн конокто юрист Татыбуби Эргешбаева жана саясий жарандык активист Айсулуу Кудайбердиева менен болмокчубуз. Мен Перизат Сайтбурган. Алгачкы эле суроо ушул акыркы болуп өткөн нерселерден баштасак, экөөңүздөргө тең суроо да. Акыркы бул туунун өзгөрүшүнө болгон сиздердин пикириңиздер бул саясий жактан кандай ката же туура болдубу, укуктук жактан кандай бааласа болот? Сиз баштарсыңыз. Чоң рахмат. Жалпысынан туу маселесине тиешелүү мыйзамдын демилгечиси катары, демөөрчүсү катары президент же болбосо жогорку кеңештин депутаттары жана 5 демилгөөгө укуктуу болгон субъекттер болушу мүмкүн. Бирок президент өзү айтып кетти, демилгөөчүсү менмин деп. Жалпысынан көптөгөн коомдук резонанс болду. Бир гана социалдык тармактарда эмес, көптөгөн кайрылуулардагы. Мен санайм, президент элдин эркин укпай койду жана таана албай койду. Бул ошо бүгүнкү күндө президенттик администрациянын элдин повесткасынан элден алыстап бараткандыгын көрсөтөт деп ойлойм. Канчалык политтехнологдор иштебесин, канчалык иретте аракеттер кылынбасын, бирок бүгүнкү күндө мындай авторитардык концепциянын курчалышы деп ушул маселени мындай өтө көрүнүктүү маселе катары карасак болот. Экинчиден, депутаттардын арасында Мирлан Самойкожо, Дастан Жумабеков көп жолу эле айтышты. Бул суроону референдумга алып чыгайлы, эл добуш берсин депчи. Бул мыйзам боюнча туура, эмне дегенде референдум боюнча конституциялык мыйзам бар, ошонго карата бул маселени референдум иретинде алып чыкса, ошондо элдин дагы нааразычылыгы ошол менен токтой беле деген маселе. Анан мен үчүн өтө кооптуу маселе бул спортчулар бизде айтып баштады. Мен ошол боюнча өзүм укуктук комментарийимди жаздым. Анан спортчуларга болбойт деп УКМКнын башчысы чыга калды. Жаңы туу менен чыгасыңар. Бирок алардын жарандык позициясы туу мисалы жогорку кеңеш 3 окууда коюлганы менен президент кечээ күнү эле кол койду. Бирок анын күчкө кириши 26-сынан кирет деп атат. Мисалычы, ошондуктан ал нерсени алдын ала эле айтып коюп атышат да. Президент кол койбой, мыйзам күчкө кирбей туруп милдеттеме иретинде. Ошондуктан бүгүнкү күндө мындай кандайдыр бейформалдуу мыйзамдар иштеп атабы деген дагы коркунуч кетип атат да. Айсулуу, сиздин оюңузча бул кандай? Негизи эле бул желекти өзгөрүү боюнча аябай резонанстуу бир окуя болду. Анткени социалдык тармакта дагы эшикте деле элдер, коом жалпысы өзүнүн нааразычылыгын аябай көп көрсөттү да. Ал боюнча дагы кандайдыр бир жарандык активисттер дагы митингге чыгып өз позициясын дагы билдирди. Дагы эң жаман бир окуя деп эсептейбиз. Бул деген жанакы Автандил Жоробековдун камалышы. Бул дагы бир кандайдыр ушул режимдин символу болуп эсептелди да. Анткени бул деген кандайдыр бир противостояние көрсөтөйүн деп, ошону көрсөтөйүн деп камалды да. Бул аябай кандай эле жаман көрүнүш. Бул деген мындай караганда баары сурайт да, эл, коом жалпысынан баары сурайт. Эмнеге азыр аны өзгөртүш керек? Башка мындай кыла турган маселе жокпу? Башка бизде проблема жокпу? Бул деле каражат негизи, каражатка муктаж негизи баары өзгөртүү. Президент айтып кетти, мен эле ушуга каражат берейин өзгөртүүгө деп. Бирок деген биз баарыбыз билебиз, ал өзгөрсө, мыйзам түрүндө өзгөрсө, анда бир канча убакыттан кийин паспорттарды өзгөртүлө дейт, машинелерди өзгөртүлө дейт, жанакы номерин, желектерин. Бул деген кандайдыр бир популисттик сөз деп айтсам жаңылбайм окшойт. Ошон үчүн негизи саясий көз караштан бул аябагандай туура эмес кадам деп эсептейм.
Анан ошо сиздин ошол Автандил Жоробековдун темасын улай эле Кыргызстандагы саясий эркиндиктер жөнүндө сөз кыла турган болсок, сиздин оюңузча сиз бул темада аябай көп сүйлөп жүрөсүз, көп кайрылып жүрөсүз, жазып жүрөсүз дегендей, саясий эркиндиктердин абалы Кыргызстанда 23-жылы кандай өзгөрдү? Бул ошол эле саясий туткундарга карата болгон иштер, ушулар кандай азыр абалда? Мен сүйлөбөйүн, статистика сүйлөсүн десем жаңылган окшойт. Civicus Monitor деген бир эл аралык уюм бар. Алар деген ушул адам укуктары боюнча изилдөөлөрдү жүргүзөт негизи. Бир жума мурун ушул изилдөөсү чыгыптыр. Ал жакта Кыргызстан боюнча дагы абалын айтып кетишти. Мурда деген биз ошо демократиячыл мындай өлкөлөрдүн катарына кичине кирчүбүз да, жарым демократиячыл өлкөлөрдүн арасына. Азыр болсо ушул репрессиячыл өлкөлөрдүн катарына кирип калдык да. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген негизи эле адам укуктарынын абалы аябай эле начарлады дегенди билдирет да. Бул деген эгерде ушул жылдын мындай жыйынтыгын кылсак, бул деген эң башкы бул деген жанакы Кемпирабадчылар дейбиз го, бул деген Кемпирабад иши боюнча камалган активисттер, саясатчылар, укук коргоочулар, журналисттер, мындай аябай эле бир резонанстуу окуя болду. Анткени мындай бир топко ушул аябай көп адамды куугунтуктаган бийлик негизи ушундай жаман абалга алып келишти да ушул адам укуктарын. Анан бир канча активисттерди, Олжобай Шакир байке, журналисттерди, Болот Темировдун кейси бул негизи эле ушул мындай абалды көрсөтүп турган окуялар деп эсептейбиз да. Татыбай айым, айтсаңыз, эгер ошол Кыргызстан мурда гибриддик режим деп аталчу да, бул жарым демократиялык, жарым авторитардык депчи. Азыркы күндө 2023-жылдын жыйынтыгы менен бул боюнча изилдөө жасаган бардык уюмдар Кыргызстанда авторитардык режимге толугу менен өткөн, кээ бирлери тоталитардык режимге жол карай баштаган, жол алган деген өлкөлөрдүн катарына киргизип атат да. Бул Кыргызстан үчүн эмнени билдирет? Эл аралык аренадагы орду кандай болот мындай статусту алгандан кийин? Биз сиз менен Перизат ушу 2020-жылдын акырынан бери активдүү иштеп келип атабыз. Сиз журналистика майданында, мен эксперттик майданда. Анан ошондо эң башында эле биз бүгүнкү күндө иштеп жаткан конституциянын концепциясына каршылыкты көрсөткөнбүз. Биз айтканбыз, бул супер президенттик конституция өлкөнү авторитардык режимге алып келиши күмөн деп. Анын түбү эмнеден чыккан? Эмне дегенде ушул эле учурдагы сунушталып аткан супер президенттик конституциялык концепцияда эң терс көрүнүш бул эмнеде болду? Бул ошо президент, институт президентине көптөгөн ыйгарым укуктар, ченемсиз ыйгарым укуктар берилип, сот менен парламент нотариалдык функцияны аткарып калат го, жана президенттик администрацияга көз карандуу болуп калат го деген маселени айтканбыз. Мына бүгүнкү күндө каралган бардык мыйзамдык механизмдер жана практика де-факто негизинде карасак, ошол иштер мына бүгүн практика негизинде байкасак болот. Анан эл ойлоду ошол учурдачы, мына шайлоого 30дан кичине ашык болгон эле пайыз келип, президентти бүгүнкү күндө иштеп аткан конституцияны колдоп берди. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ушул конституцияга мен баш ийип иштеп атам, юрист катары. Бирок бүгүнкү күндө өтө көбү мындай башкача айтканда күчайман деп коет, күчайман болуп атышат, бирок ал 1000 андай болгону менен бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзамдык чөйрө ушул. Эми бул дагы кадр маселеси да. Мисалы, конституция де юра бир плоскость, анан иштеп атканы андан ашып кетип атат да, чыныгында. Көптөгөн мыйзамдык эрежелер сакталбай калып атат. Ошол эле мисалы, мына караңыздар, мисал катары келтирип коеюн. Кылмыш кодекси жана адам укуктар бузулуу кодекс о правонарушениях деп коет. Ошол эки кодекс жаңы версиясында 2021-жылдын октябрында кабыл алынган.
ошондон бери 2 кодекстен 12ден көбүрөөк өзгөртүүгө кабыл алынды. Эми ошо менен айтарым, бул деген бул 1,5-2 жылда эмне мынчалык өзгөрүлдү, эмне мынчалык кошумчалар киргизилди. Мына ушуну мыйзамдык стабилдүүлүктүн жоктугун жана элдер, адвокаттар, профессионалдык чөйрө, жеке ишкерлер, чоң ири бизнестер кантип мамлекет менен мамилесин түзүш керек, ошону дагы бүгүнкү күндө түшүнө албай калып атат да. Эми мына быйыл бирок кабинет министрлеринин төрагасы Акылбек Жапаров айтты. Биз байып кеттик деди. Мамлекеттик бюджетти көбөйттүк деди. Цифралар менен караганда ишенебиз да. Бирок бул нерсе эмнеге алып келет? Бүгүнкү күндө анча түшүнүксүз. Аны 1-2 жылдын тенденциясында көрөбүз. Көптөгөн цифралар жабылып калды. Бул мисалы улуттук статистикалык комитеттин бергени менен, бирок мурда OGP программасы, ачык өкмөт программасы дагы иштеп, ошонун жалпы негизинде биз бүгүнкү күнгө салыштырмалуу 2-3 жыл мурун мындан дагы көбүрөөк маалыматты алып, аналитика кылууга мүмкүнчүлүгүбүз бар эле. Бүгүн мүмкүнчүлүктөр чектелген. Эми ошо менен айтарым, мен буну дагы бир нерсеге таянып кетет элем. Жалпы геосаясий абал жакшы эмес. Ошондо Кыргызстан көбүнчө Орусия жүргүзгөн саясатка көз карандуулугу бар. Аны жашырбаш керек. Эми бүгүнкү күндө Орусия өзгөчө изоляция алгандыктан G20 өлкөлөрүнүн ортосунда, ошонун жыйынтыгы бүгүнкү күндө мына ушул Кыргызстанга дагы өтө чоң таасирин берип атат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда Кыргызстан менен Тажикстанга чоң таасирин берип атат го деп мындай байкоомон, менин жеке өзүмдүн оюман ушундай ойлорго келип атам да бүгүнкү күндөчү. Татыбек айтсаңыз, ошол укуктук теманы угулайлы. Кыргызстанда 2023 жылы жарандардын жашоосуна эң көп таасир тийгизет деген кайсыл мыйзамдарды алып карасаңыз болот? Ошол жылдын башынан жылдын аягына чейин кайсыл жаңы кабыл алынган мыйзамдар же мындай инициатива болгон мыйзамдардын кимиси көбүрөөк таасир берет деп ойлойсуз? Мен ойлойм, ушу 2023 жылдын топ 3 лидери бул салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр. Экинчиси адамдардын укуктары адилеттүүлүк институтун аныктоочу бул жалпысынан кылмыш кодекстеринин жыйынтыгы аткарылышы. Жана үчүнчүсү бул туу маселеси кирип калды. Эмне дегенде ушул 3 мыйзамдын негизинде элдерде чоңдогон протесттер каралды. Биз мына мисалы эксперттик топ биз бийликке өзүбүздүн талдоолорубузду, укуктук талдоолорубузду андан сырткары бизден сунуштарды беребиз. Бирок биздин сунуштарды кабыл алабы, албайбы, ал бийликтин чечими, жогорку кеңештин депутаттары менен президенттик администрациянын. Ошондуктан биздин дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелүү деп айтсак болот да. Андан элди маалымдап турабыз. Эми жалпысынан бийлик ушундай чечим кабыл алды. Ошо 2021 жылдан бери 5 эсе, 7 эсе өзгөртүүлөр киргизилип кетти. Анан ошонун ичинде мисалы бизнестердин ишмердүүлүгүнө көптөгөн концептуалдуу өзгөрүүлөр кирди. Мына азыр патент системасын жоготом деп атышат да. Бирок биздин жеке ишкерлер, бизнесмендер көнүп калганда ушу бүгүнкү күндө иштеп аткан система менен жаңы системага өтүш кыйын болот. Мына азыр буну практикада көрдүк. Президент мораторий кылып июлга чейин узартты патенттин мөөнөтүнчү. Бирок ошонго карабастан элде нааразычылык көп. Анан ошол эле бизнеске жана акчалай болгон адамдарга кустуризация деген элде түшүнүк пайда болуп калды. Ошонун жыйынтыгында көптөгөн бизнесмендер мыйзамдуу болобу, мыйзамсыз ченемде болобу, мисалы ОПГ менен күрөшүп атабыз деп дагы канча проверкалар өтүп атат бизнесмендердин арасында. Эми бул канчалык позитивдүү натыйжа буну убакыт көрсөтөт. Бирок бүгүнкү күндө баардык бизнестерден акчаны чыгарып, эртең отток капиталы болуп атат Кыргызстандан. Отток капиталы көп инвестициялар Казакстан менен Өзбекстан республикаларына чыгып атат да. Кийинки жылдары бюджет менен кыйналып калбайбызбы? Бул маселе 1 жылда билинбейт, 2-3 жыл, 5 жылда билинет. Ошол нерсе мени коркунуч бүгүнкү күндө жаратып атат. Анан мыйзам дагы стабилдүү эмес да, бизнес билбей атат. Мисалы мамлекет менен кантип сүйлөшөлү деп. Мен эмнеге бизнес жөнүндө көп айтып калып атам? Кыргызстандын бюджети ортолой $2 миллиард 30 жыл бою
ашпайт, же азаят, же көбөйөт, бирок анчалык деле көбөйүп кеткен мындай кебетеси жок да. Эми ошо менен мына бүгүнкү күндө 2 миллиарддын ортосунда болсо, ошонун 80-90%-ын жөнөкөй эл, карапайым элдин төлөп аткан салык жана салыкка тиешелүү эмес төлөмдөрүнүн негизинде түзүлөт. Анан ошондуктан ар бир жаранга карата салык системасы, башка төлөмдөр боюнча мыйзамдар өзгөрүлгөн сайын бизде өлкөдө социалдык маселелер көтөрүлө берет да. Мына ушул маселе. Анан үчүнчүсү тууну айттык, бирок дагы бир жолу кайталап коеюн. Бул туу маселеси эмнегедир президент ушул учурда өзүнүн кандайдыр бир катуу позициясын кармап, элди бир гана курултайчылар деле мени колдоп койгула деп алар кол чаап койду. Бирок башка элдердин арасында наразычылык калып калды да. Ошо менен мен бүгүнкү күндө президенттин ушунчалык политтехнологдору иштеп, бирөө үйсүз калса, эшикте калса 5 баласы менен президент жүгүрө барып, анга үй алып бере калган учурлары болотту го. Мен ошолордо президент элге кыйын жакын экен деп ойлоп аттым эле да. Бирок азыр политтехнолог советчиктердин тарабынан президентке туура эмес сунуш берип коюшту. Ал элдин эркине баш ийбей койду да. Эми бунун кандай натыйжасы болот билбейм, бирок мындай өлкөдө ушундай укуктук өзгөчө саясий база ушундай болуп атат да. Ошолайм сиз айтсаңыз, эгер 23 негизи эле 22 жылдын аяктары, 23 жылдын башына карасак, бул азыркы бийлик өзү чыңдалып, өзүнүн мындай күчүн көрсөтүп дегендей, анан көптөгөн саясий маселелерди күч менен чечип калганы болду да. Бул ошол эле баарын камап салуу, мындай кайсы бир окуя болгондо баарын мындай улуттук коопсуздук кызматынын башчысы түздөн түз эле мындай өздөрүнүн комментарийин берип, бул укуктук жактан анын укугу жок болгон күндөрдө дагы өзүнүн эмесин кылып, биз ушуну чечип салабыз бирдеме десе, анан жанагы депутаттарды барып кекетип мокоткон, колуңду сындырабыз, анан тилиңди жулабыз дегендейчи. Ушул маселелерге алып келесек, Кыргызстандын саясатында азыр оппозициячыл кандай күчтөр бар, алардын абалы кандай, алар ушул мындай ушунчалык күч колдонуу режиминин убагында кандай жашап атышат? Негизи эле ошо оппозиция эмне үчүн керек деген бир суроого жооп кетсем, бул деген негизи эле жанагы система сдержек противовесов деп койбойбу, бул деген ушул бийлик ажыдар болуп калбасын деп оппозиция институту деген негизи эле киргизилет да. Бул негизи эле туура кадам, анткени бул жанагы ажыдаарлык аракеттерден кичине мындай тартып турат да. Бул керек нерсе, анткени бул деген негизи эле жанагы адам укуктарына таасир берет, бул деген демократиянын өнүгүшүнө дагы кандайдыр бир салым кошот да. Ошон үчүн оппозиция негизи керек. Бирок деген муну деген бийлик түшүнүп атабы же түшүнбөй жатабы, бул уже экинчи маселе да. Азыр мен ошол акыркы окуяларды карасак, бийлик түшүнбөй жатат деп айтсак болот, анткени алар деген оппозицияны өзүнүн оппонент катары көрүп атат да. Бул негизи эле туура эмес. Бул деген оппозиция негизи эле жардам берейин деген аракети менен ар кандай сунуштарды берип атты, сүйлөшөлү, бул деген мындай болбош керек деп өзүнүн сөзүн, элинин сөзүн мындай берип атты да оппозиция катары. Бирок менимче деген бийлик оппозиция институтун башкача түшүнөт да, өзүнүн оппонент катары. Бул негизи туура эмес. Азыр оппозициянын баары деген ким оппозиция болуп калды? Азыр оппозициянын баары деген же түрмөдө, же аларды коркутуп өлкөдөн чыгарып салган. Жанагы Болот Демировдун окуясы эске келди азыр. Башка активисттерди дагы же коркутуп, же дагы кандайдыр бир сунуштарды берип өзүнө тартып алган да. Бул негизи эле туура эмес. Азыр оппозиция барбы же жокпу десем, мен оппозиция бар дей алам, бирок алар негизи эле мындай
кыйын болуп атат да, сөз сүйлөгөнгө, бул сунуштарды бийликке жеткиргенге бир аз оор болуп атат. Көбүнчө оппозиция азыр түрмөдө. Алар мындай бир кандайдыр абалда сүйлөйүн десе дагы кат-катар эле мындай чыгарып атышат да, же бир кандайдыр сотто ар кандай репликалар чыгыпчы. Башка оппозиция барбы же жокпу дегенде, менимче азыр бул институт негизи эле кичине кыйналып атат. Анан ушул негизи жарандык саясий эркиндиктер менен кошо жүрчү эле бул медиадагы сөз эркиндиги да, экөөңүзгө тең суроо. Ушул боюнча 2023-жыл мүмкүн мурдагы убакыттарды билбей калышыбыз мүмкүн, бирок акыркы 10 жылдагы мындай болуп көрбөгөндөй медиаларга чабуул жылы болду да. Бул ошол эле жөн эле мындай мурдагыдай соттук чечимдер менен эмес, мындай соттошуп айыпка жыгып эмес, мунусунда эч кандай аябай оңой жол менен сайттарын жаап салуу, ошол эле Азаттыктын, Клубтун, андан кийин журналисттерди уламдан улам чакырып аткан. Бул менин оюмча акыркы сиздер активдүү болуп келаткан акыркы 10 жылдагы мындай эң эле катаал жылдар болду да. Ошол медиа тармагындагы сөз эркиндиги тармагы жөнүндө эмне дей аласыздар? Сиз баштарсыз. Жалпысынан менин байкоом боюнча ушул президенттик администрациянын мындай өзгөчө түшүнүгү бар. Көз карандысыз медиалар, бул мамлекеттен каржылоо албаган медиалар өзүнчө бул бир ирет. Анан кийин мамлекеттен каржылоо алган медиалар бул приоритеттүү ирет деп туруп экиге бөлүштүрүп, бирок жалпысынан ошо бийликчилерге тиешелүү болгон көз карандысыз мамлекеттен каржылоо албаган медиаларды дагы өзүнүн приоритетине киргизип туруп, мисалы гранттардын негизинде иштеген медиаларды четтетип коюшту дагы, жана ошолорго кандайдыр бир политтехнологиянын өзгөчө инструменттерин колдонуп, көптөгөн каралоо, көптөгөн прессинг иретинде көп иштер жүргүзүлдү. Бул Клоп, Кактус, Темиров Лайф жана башкаларга көбүнө көрсөтүлдү. Ошо менен бүгүнкү күндө байкасак, мен жарандык коом тармагында иштейм да, эмичи мына ушул жерде тынымсыз ушу медиага карата өзгөчө прессингдер болуп атат. Ошонун түйүнөн башкарган Дайырбек Орунбеков деп ушул президенттик администрациянын бөлүм башчысы катары ошол адам дагы өзүнүн атайя иш чарасын жүргүзүп атат да. Анан экинчиси, медиага карата президенттик администрация жумушчу тобун түздү, бирок жумушчу тобун бир жолу эле чакырып туруп, жумушчу топтун сунуштарын кабыл албай, өздөрү каалагандай концепт менен мыйзамды сунуштап, коомдук талкууга чыгарып, анан жогорку кеңешке киргизип койду да. Ошо менен айтарым, бул бүгүнкү күндүн президенттик администрациянын позициясы болуп атат. Биз башка бийлик өкүлдөрүнө кайрыла албайбыз. Эмне дегенде, көп ыйгарым укуктар бүгүнкү күндө президентте жана анын администрациясында. Ошондуктан дайыма аларды тиркеп айтууга мен юрист катары мажбурмун. Анан дагы бир нерсени айта кетет элем. Эч качан мыйзамдык жолго өтүп, андан сырткары ушул өлкөдөгү иштеп аткан мыйзамдуу иштеп аткан медиаларды колдоп, шериктеш жолуна түшүү кеч эмес. Болгону ошо президенттик администрациянын ошонго эрки жана чечими болуш керек да. Мен кээ бирде ойлоп калам, может ошо президентке туура эмес маалыматты жеткирип атышабы. Может ошо адамдын жанында курчап турган адамдардын ушунчалык сапаты жокпу. Бирок мага бүгүнкү күндө түшүнүксүз болуп атат да. Мен дагы эле ишенип кетким келет. Биз ушу 2024-жыл шериктеш болуп, ушу эки мыйзам боюнча, бул бейөкмөт уюмдар жана коммерциялык эмес уюмдар боюнча мыйзам, жана экинчиси массалык маалымат каражаттары боюнча эки мыйзам боюнча президент администрациясы менен жогорку кеңеш менен бирге отуруп, тегерек столдун негизинде
мыйзамдык концепцияларды аныктап, анан жогорку кеңеш кабыл алса, же бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзамдарды тийбей эле ушул бойдон калтырып койсо деген бир келишимге келсек жакшы болмок деп ошонго ниеттенип турган кез азыркы учурдачы. Айсулуу айым, биз өткөндө бир журналисттердин иш чарасында буга аябай мындай көрсөтө турган окуя болду да. Азыркы учурда ушунчалык журналисттерге жана медиаларга карата басым күчөгөндөн улам журналист менен атайын медиа тармагында иштеген адвокаттар бар да, ошолордун азыр ар бири бир 20 иштерди алып барып атат да, баары бошобой. Азыр эгер дагы бир эме болсо, бул жалпы эле биз тааныган эмес, биз тааныбаган ошол эле башка мурда президентти колдоп жүргөн СМИлерге да басым күчөп атат да. Ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Мен канча 1-2 ай мурун бир изилдөөм чыккан болчу. Бул деген жанакы жалпысынан Акаев убактынан бери биз кандайдыр бир изилдөө кылдык да. Ошол адам укуктары боюнча ЖМКлардын эркиндиктери кандай бир деңгээлде дегенчи. Ошол кайсы бир президенттин убагында басым күчөгөн эле же азайган эле деген бир изилдөө чыгарганбыз да. Ошондо мындай мен өз жеке көз карашым, Акаев убактында мындай басым болгон эмес азыркы учурда болуп аткан окуялардай. Атамбаев, Бакиев, Жээнбеков, Отунбаева убагындагы басым бул деген анча мындай басым болгон эмес да, азыркы убакытта салыштырсакчы. Анткени азыр бул деген негизи эле бир жагынан эле мындай чектөөлөр эмес, жанакы налоговый салык жагынан чектөөлөр же бир кандайдыр штраф жагынанбы бир чектөөлөр, айыппул эмес. Бул деген эркиндиктен ажыратуу, бул негизи эле аябай мындай чоң басым да. Анткени түрмө деген бул ден соолугуңдан ажыратып коет, психологиялык, моралдык кандайдыр бир абалыңан дагы кичине таасир берип коет да. Ошон үчүн мен эмне деп айта алам, азыркы убакытта болуп аткан окуялар, азыркы убакытта болуп аткан жанакы ЖМКларга басым, активисттерге басым, бул деген мындай аябай курчуп аткан кез да. Бул азыр дагы айтып кетсем, кандай кадамдарга алып келет? Бул деген жанакы Түндүк эле Кореяга эле алып келет. Түндүк Кореянын абалын билебиз, баарыбыз. Ирандын абалын билебиз. Ушундай эле өлкөлөрдүн арасына бизди мындай алып келип атат да. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо экөөңүзгө тең. 2023-жылдагы эң башкы мындай саясий окуя кайсыл болот деп эсептейсиздер да? Кайсыл нерсе бул быйылкы жылга гана эмес, көптөгөн жылдарга бизге таасирин тийгизет, жарандарга, мамлекеттин өзүнө баарына таасирин тийгизет деп ойлойсуздар? Менимче бул саясий туткундардын көбөйүшү, бул эң башкы маселе. Бул жөн эле мындай саясий жагынан карабай эле башка жагынан да карасак, бул кандайдыр бир адамдардын тагдыры менен ойноп атышат да. Бул деген ошол саясий туткундардын эле тагдыры эмес, бул деген алардын жакындарынын тагдыры да. Ошон үчүн негизи эле саясий туткундардын көбөйүшү ушул бийликтин символу деп эсептейм да. Сиздин оюңуз? Ушул менин оюмча 2023-жылы ошол 2020-жылы берилген анттардын, президенттин жана анын командасынын тарабынан берилген анттардын жана алар айткан пропаганданын быйылкы жылы өтө чоң, мындай өтө көрүнүштүү иретинде аткарылды деп ойлойм. Жана эгерде 21-22 жылдары бул өзгөчө бир профессионалдык топко, бир жарандык топко тиешеси болсо, кандайдыр бир залакасы же позитивдүү жагы, позитивдүүлүгүн мен бирок аз эле көрдүм да.
Анда быйыл бул болсо деген көбүнчө мындай элдин өзүнө, ар бир жарандын жашоосуна түздөн түз таасирин алып келип койду да. Ошон үчүн мен ойлойм, эл өзүнө жакшы жыйынтык жасаш керек. Кыргызстанга укуктук, демократиялык база абдан зарыл. Кыргыздын негизи түбүндө бул каада салтында демократия принциптери өтө жазылган. Бул конституциянын түзүлүшү бизге чет өлкөдөн келген концепция эмес. Бул биздин каныбыздагы, башыбыздагы болгон каада салт, ата бабаларыбыз алып келген өзгөчө бир традиция. Биз ошону түшүнүп, ошонун кадыр баркына жете тургандай болуп аткан абалдар болуп атат го деп. Бирок дагы эле ишенич бар. Биз мындан ары жакшыланабыз. Болгону ушундай дагы учурлар керек экен. Анан бир каалап кетет элем, ушу президент жана анын чөйрөсүндөгү болгон жогорку кеңештин кыйындары коллегиалдуу иретте мыйзамдык жолго түшсө кийинки жылы депчи. Ошонго ишенгим келет эле. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн келкел саясий дебаттардын алкагында саясий жарандык активист Айсулуу Кудайбердиева жана юрист Татыбүбү Эргешбаева менен чогуу 2023 жылдын саясий жыйынтыктарын чыгардык. Алып барган мен Перизат Сайытбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.